Жашылча жемиштерди айдоого убакыт келери менен дыйканчыларыбыз жеңдерин түрүп өз иштерин баштады эле. Көп өтпөй мына жайдын аптаптуу күндөрү келгенден бери алардын эмгеги түшүмүн берип жатат. Базарлар жашылча жемишке толуп, кишинин көзү сүйүнөт. Кышы бою буларды сагынган жаныбыз дарбыздын дарбыздай коонун коондой жеп бир ырахаттанууга шашылабыз. А бирок ден соолукка зыян келтирип калышыбыз да мүмкүн. Мына ушул себептен улам биз сиздер үчүн адистердин өздөрүнөн кеңеш сурап берүүнү чечтик. Бул дыйкан базары. Анын кире бериши камаз-камаз дарбызга толуп, кардарлардын арты үзүлбөй турган чак. Сатуучулардын айтымында дарбыздан ууланган адамдар жокко тете. Себеби бул базарда киши көп болгондуктан дарбыз көпкө турбай эле өтүп кетет. Бирок ошентсе да алар өз кеңештерин беришти. Сактоо менен өтүп кеткен арбыз менен себеби арбыздын. Эми дарбыз эмнеге айнайт? Дарбыз деген маселе мына дарбыз бир жерге келип мындай темир тезекке түшүп, жарылып калса бул жерге аба кирсе, бул 3 күндө дарбыз айнайт. Дарбыз бүтүн болуш керек. Ача бүтүн. Дарбыз буламай жарылбаш керек, эч жеринде жыртыгы, тешиги болбош керек. Ошо бүтүн дарбыз алса эле бул коркунуч жок. Сатуучулардын айтымында арбузду 15 күн жана эң көп дегенде 1 айга чейин сактаса болот. А бирок антип сактоонун деле кажети жок. Себеп дегенде мондай бир камаз арбуздар эң көп дегенде 1 жуманын ичинде мына ушул жерден дыйкан базарынан сатылып кетет. Эгерде арбуз урунуп же күнгө туруп калган болсо, анда анын сабагы кургап калат. А эгерде ал жаңы болсо, сабагы жап-жашыл болуп, мына мондай болуп, азыркыдай сиз көрүп тургандай болуп турат. Бизде акыркы мезгилдерде мына күн жылгандан бери, жай келгенден бери ошо ий чөткөктөр көбөйдү. Ошо ий чөткөктөрдөн көбүн эсе ошо балдар келип бизге көп кайрылып атышат да. Эгер биз базардан сатып алсак, үйгө алып келгенден кийин ошо базардан келгиче деле кээде жеп коюп атышат да, жууп тазалабай. Ошону үйгө алып келип, жакшынакай кылып жууп, 2-3 жолу муздак суу менен таза чайкап жууп туруп, анан ошо балдарга бериш керек.